Айылдын тургундары, аппарат, мынакей мен өз укугуму колдонуп, мынакей мамлекеттик толук мыйзамдарга жооп берген мынакей Азатты бүгүн конкурстан өтүп, резерв кадрга кирип, национальный резерв кадр. Анан кийин мынакей өзүнүн билим деңгээли, адамгерчилиги мен келгенден бери эле жакшы бир кадрларды топтозом деген ойдун негизинде мынакей ушу жигит да келгенде эле бул жерде өзү иштеген бухгалтер болчу, аракети жакшы болчу. Анан ушундай кадрды колдозом деген ниет менен мынакей бүгүнкү күнү мына 2 жыл болуп калды. Мен келгениме 2 жылдын ичинде ушул баланы мынакей ниетим түз экен, конкурстан өткөзүп, ушу Кара Суу айыл өкмөтүнө айыл өкмөт кылып бүгүн кече күнү приказын чыгардык. Мынакей аппаратка тааныштырып атабыз, бүгүн элге тааныштырып атабыз. Эми эң башкысы мынакей Азат чоң жүктү мойнуна алып атасың. Бул Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарынын негизинде сен конкурста өтүп келдиң. Жарлыктын негизинде мынакей бүгүнкү күндө мамлекет башчыбыздын талаптарына жооп бердиң. Бүгүн Кудай буйруза эми мынакей элдин оор жүгүн көтөрүп, бүгүн мындай оор басырыктуу болуп, элге жакшы мамиле жасап, анан кийин кичине эле чочоюп мына өкмөт болуп калса эле анан элге короңдоп, туура эмес мамиле жасап, анан кийин элдин көйгөйлүү маселесин чечпей, анан мен кабинетте отурушум керек, креслода отурушум керек деген ниет болсо аларды артка таштап, мынакей келдиң, өзүңдө 5 маал намаз окуйсуң, туурабы? Мынакей ошол өзүңүн алган, ата энең берген тарбияны, мамлекет сени жакшы кадр кылып, бүгүнкү күндө өстүрүп келип атат. Мынакей ошону толук актап, мына элге ак эмгегин кылып, бүгүнкү күндө мынакей кече күнү да сага айттым. Бүгүнкү күндө айлык акы деген жакшы, кабинет деген бар, техника деген бар, кызматтык унаа деген бар. Эң башкысы мынакей Кара Суу айыл өкмөтүнүн эли бар башкарам десең. Анан ошону баары өзүнүн алган тажрыйбаңды туура колдонуп, элдин баарын тең карап, жакшы мамиле жасап, элге мынакей оозун алынып, кече күндө айттым, эми келечек бул өкмөттө эле чектебей, бир 2 жыл бул жерде жакшы иштеп, мынакей бир районго, национальный резерв кадрга кайра кирип, бир райондун акими болуп, андан кийин губернатор болуп, жакшы элге кызмат кылгын. Мынакей ушул Кара Суу айыл өкмөтүнөн билесиңер, акыркы премьер-министрлер да бул жактан чыккан. Ошон үчүн жакшы адамдар, билимдүү, деңгээли жогору адамдар бар. Ошолорду эч качан уят кылба. Уят кылбастан мына элдин жүгүн көтөрүп, иштеп эл үчүн кызмат кылып бер. Бүгүн мамлекетибиз, же болбосо урматтуу президентибиз баягы жетекчиликтен эмнени талап кылып атат? Элге жакын болгула, элге эч кандай сылык мамиле жасагыла, эч кандай элден жогору эч ким жок. Биринчиден бийликти берген да эл, ала турган да эл, бирок элге туура кызмат кылыш керек. Ошон үчүн эч кимди уят кылбай, мына бир туугандарың бар, ата энең бар, элиң бар, мынакей ушинтип келип өкмөт болуп бир 6 айда иштей албай кетип калды деген сөзгө калбастан, мына жакшы болуп иштей турган жигит болчу, мынакей башка районго аким болуптур деген ошондой сөз калды. Анан эмне дейсиз, урматтуу элдер, мынакей урматтуу аксакалдар, бүгүнкү мыйзамдын талабы кандай экенин баарыбыз жакшы билебиз. Баарыбыз ушул элге кызмат кылат деп келип атабыз. Мына 2 жылдан 2 жыл болоюн деп калды. Мен мынакей эгерде өзүмүн мындай кызыкчылыгымы, элдин кызыкчылыгынан бийик койсом, бүгүнкү күндө бир 2 жыл эмес, 6 айдын ичинде да кетип калган акимдер болду. Мына Кудай буйруп насип экен, мына 2 жылда иштеп атам. Бул да болсо элдин эл менен жакшы иштешип атканыбыздын белгиси. Мынакей кече күнкү кичинекей болсо дагы селдер жүрүп, кыян жүрүп, мынакей Ормонхан айыл өкмөтү кара күнгө карасас, бүгүнкү күндө 5-6 көпүрени, эгиндерди алган жерлер бар. Баарын Кудай буйруза бүгүнкү күндө мамлекет берген техникалар бар экен. Мына айыл өкмөтүндө техникасын мобилизовать этип, мына ошол жерде кече бүгүн жасап бүтө турган
эң оор жерлери калды. Бул да болсо баягы сыноо экен. Ошон үчүн урматтуу агайын туугандар, мына апалар да келди. Мынакей дайыма элде биринчиден ынтымак болсун. Мынакей мен финанс катары айтып коеюн, мен 2000-жылы Министерство финансыга киргем. Ошо менен ушул Кочкор районунун аким болгончо ошол жерде иштедим. Акыркы кызматым мамлекеттик сатып алуулар департаментинин директору болдум. Анан кийин ошол кезде мына мен муну эмне үчүн айтып атам, өзүмдү көрсөтүш үчүн эмес, мен баягы как финанс катары мамлекеттин бюджети канча эле ошол кезде ошону айтайын деп атам. Мынакей 2001-жылы киргенимде 23 миллиарддын тегерегинде республикалык бюджет эле. Мынакей адан кийинки эле мынакей Жээнбеков президент болуп турган маалда 237 миллиард сом болчу, туурабы? А мынакей 2025-жылы биздин мамлекеттик бюджетибиз 1 триллион 110 миллиард болду. Туурабы? Бул мынакей урматтуу биздин президентибиздин саясий эрки жетип, жасайм деген нерсесин жасап, баягы коррупция менен иштеп, мынакей ушундай ийгиликтерге жетип атабыз. Мурун бир мектепти барып, аким дагы, губернатор дагы баары барып ача берчү лента кыргып. Азыр мынакей кыркып жетишпей калды. Мынакей жакынкы арада Кыргызстандын историясында биринчи болуп мынакей темир жол, балыкчы Кочкор темир жолу мына станция курулуп атат. Буюрса ошол жер ишке кирип калса бир 100 жумуш иштейт. Ошол жерден көмүр жүктөлөт, ошол жерден баягы контейнерлер Кытайдан келип туруп башка мамлекеттерге мынакей жүрүп баштайт. Ошондой ийгиликтерибиз көп. Мамлекетибизде аманчылык болсун, тынчылык болсун, элибизде дайыма ынтымак болсун. Аксакалдарыбыз мындай өзүнүн баягы кыргыздын жакшы сөзү бар. Баягы сүттен ак кылды суйругандай болуп мындай чындыкты айтып, элибизди ынтымакка чакырып, жаштарыбыз кичине мындай башка жолдорго, башка нуктарга түшүп кетип атса, биздин динибиз кандай экенин, ынтымагыбыз кандай экенин, ата тегибиз кандай болгон экенин баарын билип, ошо жаштарды туура жолго салып, ийгиликтер көп болсун. Дайыма мынакей жаш кадрлар келсин. Булардын бүгүнкү күндө менин оюмда эми курсагы деле ток, кийими деле бүтүн. Анан кийин мындай билим деңгээли да жетет, мындай динге дагы берилип өтө жанагы болуп кетпеси дагы, бирок ак караны билет деген өзүмдүн жеке оюм бар. Ошон үчүн элге ак кызмат кылсын. Бул жерден дагы мартебелериң бийик болсун, зоолоң бийик болуп, дагы ийгиликтер сени коштоп жүрсүн. Анда силерге чоң рахмат. Коштоп жүрсүн. Анда эми креслосуна отургузалык, адан кийин бир аксакалыбыз сөзүн сүйлөсө, рабочий время дагы 9:10. Дайыма 9-та эрте баштап бир сыйра таланы кыдырып келип туруп, анан 9-та элдин көйгөй маселесин угуп, абеттен кийин уже дагы ошо кыдырып келген жерлерди кантип оңдойбуз. Ошол боюнча иш жүргүзүп аракет кылышыбыз керек. Мына бүгүнкү күндө эң проблемный участоктор силерде бар. Мына өткөндө өнүктүрүү фонддон 2 аварийный көпүрө жайлоого кеткен жолдорду бир сыйра тегистеш керек. Ошол көпүрөлөрдү оңдош керек. Комсомол айылына эртерээк баягы таза суун отстойник кылып эртерээк аны кылсак, мына ийгилик ошентип акырындап жарала берет. Мынакей жанагы Кызыл дөбөнүн суу жакшы кирип калса ариза аркылуу, анан мынакей 35 айыл Кочкор районунда болсо, ошонун 9-унда гана суу жок да, таза суу. Баягы стандартный суу. Мына быйылкы жылы 5 айылды кайра аризге киргизип атабыз. 4 айылды Минсельхоз аркылуу таза суу департамент аркылуу аны да киргизебиз. Бүгүнкү күндө мамлекетибизде толук каражат бар. Кээ бир маселелерде мынакей бала бакча, анча-мынча мектептер бар. Бирок ошолор быйыл башталбай калды. Эмне үчүн дегенде, башталып бүтпөй калган объектилер өтө көп экен. Быйыл мынакей ошол башталган объектилерди бүтүрүп, келерки жылы кайра жаңы объектилер башталат. Бүгүнкү иш пландар, жасала турган иштер баары өзүнүн нугу менен кетип атат. Дагы мынакей Кочкор районунда бүгүнкү күнү 30 миллиард сомдук
мынакей курулуш жүрүп атат. Мынакей көп аксакалдар же болбосо мындай маалыматы жок кишилер ойлошу мүмкүн жөн эле аким ооз көптүрө эле айтып атат. Мен мынакей айтып коеюн, мына ортоктогу күн панелинен электр энергия алуу 23 миллиард 400 миллион сомдук. Эгерде ошол жер курулуп бүтсө, келерки жылы 100 мегаватт уже токту чыгарып баштайт. Ошондо толук кандуу иштегенде ушул Кара Суу айыл өкмөтүнө 40 миллион жылына төлөп турат. 40 миллион 1% чыгарган электр энергиянын 1%ын ушул айыл өкмөттүн бюджетине төлөйт. Мынакей өзүбүздүн бүгүнкү күндө Кара Суу айыл өкмөтүнүн бюджети ашып кетсе 37 миллионго жетпейт. Ал жерден почти 40 миллион. Bir бюджет кайра келип түшүп атат. Мына 23 миллиард. Адан кийинки эле мынакей Шамшы БДР 1 миллиард 400 миллион сомдук БДР курулуп атат. Адан кийинки эле Көлүкөк 514 миллион сомдук. Мынакей 365 миллион сомдук автовокзал түшүп атат. 500 миллион сомдук больница түшүп атат. Ушинтип эсептесек, социалдык объектилер өзү 6 миллиардка жакын, анан кийин баягы инвестиция где-то 24-23 миллиард сом. Ошонун баары ушул Кочкор элинин же болбосо мамлекетибиздин эртеңки келечеги. Бул жерде темир жолдун баазы кошулбаганда, темир жол дагы өзүнчө. Ошон үчүн урматтуу жыйындын катышуулары, урматтуу аксакалдар, тургундар баягы бар нерсени бардай айталып. Бүгүнкү кече күнү, например, 10 жыл мурун эле айыл өкмөт бир машина алсам деп эңсеп жүрчү. Азыр машина деген проблема жок. Мынакей кече күнкү Ноорузда эле урматтуу президентибиз ар бир районго мынакей 2ден кызматтык унаа берди, ар бир районго. Адан кийин мынакей 33 миллион өзүнүн турукташтыруу фондунан берди. Ал техниканы алыш боюнча. Адан кийин Теңир тоодон мынакей бөлүндү. Жакынкы аралыкта ошол техникалар келсе дагы эл үчүн кызмат кылат. Ушундай бүгүнкү күндө айыл өкмөттүн, райондун, мамлекетибиздин ийгиликтери ушулар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кудай буйрса дагы иштешебиз, эл үчүн кызмат кылып келебиз. Мен кече күнү Азатка да айттым. Например, арак ичип, баняга түшүп, тамак жеп, анан дагы бир ушундай нерседен рахат албай, мына ушу элге кызмат кылып туруп, бир ишти кылып туруп, анан ошодон рахат алып, анан көрөсүн, айрымасын. Тамак бир күндүк, 2 сааттык тура, бат эле аш болот, кайра эле чыгып кетет. Эгерде ошол бир көпүрөнү же болбосо мектепти, дагы бир социалдык проблемаларды чечсең, ал түбөлүктүү ошол эл, ошол поколение же болбосо ошол тургундар айтат. Мынакей ушул Азат келгенде ушундай иштерди жакшы аракет кылып, мына эл үчүн кызмат кылган деген эле маселе. Анан мынакей урматтуу туугандар, кээ бир жерлерде мына акыркы Facebooktардан көрдүңөр, мынакей Кумдөбөдө тигинде мындай эч кандай андай жок. Аким анан айыл өкмөт Кытайлардан акча алып алган деген. Азыр следственный мероприятие жүрүп атат. Ал жерде эгерде күнөөлүү болсок, анда алар айтылат. Бирок биздин мындай тазабыз. Мен аны Кытайды да көргөн эмесмин, анын санкчени мен келгенден бери дагы иштейли. Ошон үчүн баягы калктын казаны кайнабайт деген кыргыздын улуу сөзү бар. Баары убакыт көрсөтөт, баарын убакыт таразалайт. Кудай буйруп насип кылса, мына элибизде тынччылык болсо, аманчылык болсо, ийгилик болсо, анан кийин баягы бизде дагы ошондой ийгилик, аманчылык болот деп эсептейм. Чоң рахмат. Бул желекти жаңылашым керек. Анан берлерде карачы мындай. Жана кагылган мыктарды жок кылып, кичине өзүңүн чөнтөгүңөн болсо дагы ремонт кылып алышың керек да. Калган жагы жакшы. Болот Баял атамырзаевич, урматтуу эл журт, баарыңыздарга терең ыраазычылык. Ишеним көргөзгөндүгүңүз үчүн, башка менмен деген кыйындардын акчасына карабастан ушу карапайым элдин арасынан чыккан баланы шайлайм деп өзүңүз ушу дем бердиңиз, дем күч кубат бердиңиз. Мунга терең ыраазычылык билдиребиз. Элдин ишенимин, эл үчүн кызмат кылабыз, мамлекеттин саясатын колдойбуз толук түрдө.
Ушул жерде ишеним көргөзүп келген элди Кудай Таала уят кылбасын. Элге бизди акчолтой кылсын, бизди элге акчолтой кылсын. Бар болуңуздар, өмүрүңүздөр узун болсун. Бизди сиздер колдосоңуздар, сиздерди Кудай Таала өзү колдосун. Бар болуңуздар. Урматтуу агайын туугандар, мынакей буйрук номер 26 14 июль 2026 жыл. Расахан уулу Азат жөнүндө. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө номер 123 мыйзамынын 11 беренесинин 5 пунктун жетекчилик алып, буйрук кылам. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин 2026 жылдын 13 июлундагы номер 01-23/200 буйругуна ылайык кадрлар резервине кабыл алынган Расахан уулу Азат 2026 жылдын 15 июлунан тартып Кочкор районунун Кара Суу айылынын айыл өкмөтү мекемесинин башчысы кызматы ордуна дайындалсын. Буйруктун аткарылышы аппарат жетекчисине жүктөлөт. Номер 26 14 июль 2026 жыл. Кол койгон Аким Досалиев Маялов Атамбек. Ошондой урматтуу агайын туугандар, эл үчүн кызмат кыла берсин. 90 жылдардагыдай кара курсактын кулу болбой, жакшы эл үчүн кызмат кылсын. Анда бир аксакал да бир өзүнүн Саатла келой мен Мынакей бүгүн Сайран атасының ушул 7 айылдын атасы болдум. Азат, биз сени жакшы билебиз, өзүң билимдүүсүң, калыссың, иштемчил жигитсиң батыр. Эми ушул болгон алган билимиңди ушул 7 айылды гүлдөткөнгө, ушул 7 айылга калыс болуп, ушул 7 айыл сенин атасысың 7 айыл. Ушуга калыс болуп, ушулардын көйгөйүн ордунда чечип, иштеп, ишиң ийгиликтүү болсун. Биз сени жакшы көрөбүз. Айылдык кеңештин төрагасы да бир конумдарды келиңиз. Азат кандай? Сөбөй. Ордун курпасы. Отурган үстөлүң акчалып, элдин кызматын өтөп, элдин ишенимин актап, аман эсен жүрө бер. Аманчылык, жакшылык болсун, ишиң илгери болсун. Мындан аким өскө чоңураак болот, мына ушу аким өзүңдү баалап, билимдүү экениңди билип, ушинтип ишеничине татынакай шайлап кетип атат бизге. Биздин эми атабыз болуп, ким токун айткан атабыз болуп калган, 7 айдын атасы силерсиң, ичи болсоңдар. Ошону актап татынакай аман эсен жүрө кой. Ишиң илгери болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу аталар, урматтуу Маялов Атамырзаевич, сизге рахмат. Сизге рахмат да ыраазычылык билдирейин деген 7 айылдын атынан жана Кара Суу айылдык кеңештин атынан ушул биринчи жолу биздин өкмөттү буйрук менен алынгандан кийин бардым эле сизге. Барганда дагы ушул Азатты сунуштадым эле. Анан сиз ушул карапайым элден, анан сиздин бир көрөгөчтүгүңүздү эл алдында баса белгилеп кетким келип атат. Анан Азат, сен ишиңде ийгилик болсун, эң негизгиси акчалтой бол. Анан Атамырзаевич, сиз аябай калыстык кылдыңыз, өзү деле 7 айылда мантыш айылынан өкмөт чыга элек болчу. Биринчи өкмөт чыгып атат. Ушул баланы дагы ошо иштей алат, колунан келет деп жакшы ишеним менен алып келдиңиз. Сиздин да ишиңизге ийгилик, ден соолук болуңуз. Анан Азатбай, Акжолтой орун болсун. Акжолтой бол. Жалпыңыздарга ден соолук каалайм, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Аталар бар болуңуздар. Сиздердин батаңыздар менен биз дайым барбыз. Урматтуу агайын туугандар, мынакей айыл өкмөт менен бул аткаруу бийлиги, айылдык кеңеш бул мыйзам чыгаруу бийлиги. Эгерде эки бийлик мынакей мыйзам чыгаруу менен аткаруу бийлиги ынтымакта иштесе эле, анан аксакалдарыбыз туура сөзүн, калыстык сөзүн айтып чыкса эле, айыл өкмөттө өнүгүү болот. Анан аксакалдарыбыз бир жакта жүрсө, айылдык кеңеш бир жакта жүрсө, өкмөт совсем бир өзүнчө эле нивага түшүп алып, налево направо жүрө берсе, анда бул айыл өкмөттүн ийгилиги же болбосо мындай ынтымагы болбойт да. Эң башкысы
бул ынтымак экен да. Айыл өкмөттүн территориясында ынтымак болсо, баары бирдей ынтымак жана кылып ишти алып барса, ошол жерде өнүгүү болот экен да. Анан бири-бирибизге эле сөздүн артынан кууп, ушак кууп, ана мындай жүрө берсек, анда бизде ийгилик да болбойт, ынтымак да болбойт, анан дөөлөт дагы болбойт да. Баары бизден качып турат да. Анан каерде ынтымак болсо, ошол жерде дөөлөтү, ынтымагы, ырызы баары ошол жерге келет да. Ошон үчүн ушул айыл өкмөттө ийгилик болсун, жалпы эле кыргыз элибизде тынчылык болсун, кыргыз мамлекетибиз өнүксүн. Анан кийин баягы башка мамлекеттер бизге карап өнүксүн да. Мынакей дагы урматтуу биздин президентибиздин мындай чоң планкадагы өзүнүн программасы бар да. Кыргыз мамлекеттин бир 30 өнүккөн мамлекеттин катарына киргизсем деген өзүнүн пландары бар. Кудай буйруса, ал деле алыс эмес. Мынакей ушунча ийгилик болуп калды. Мамлекетибиздин мындай чоң жетишкендиктери бар. Ошон үчүн бул нерсе деле орусча айтмакчы не за горами да. Ошон үчүн мынакей быйылкы жылдын эсебинен 2 жолу мен эл менен жолуктум. Губернаторубуз 2 жолу келип жолукту, Нурбек Бешаевич. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич мынакей чоң жыйын болуп, элге суроолоруна мүмкүн болушунча жооп берди. Мына жакында дагы ушул эле биздин баягы Кочкордогу темир жолдун ачылышына келе турган иш сапары бар. Дагы эле мындай ийгиликтер коштоп жүрсүн, дайыма ортосун ынтымак болсун, жаштарда мындай ой көбүрөөк болсун, баягы ой эле болсо, анан кийин ийгилик болот да. Эми ойлогон ойдун баары эле ишке аша бербейт. Ошого бир аракеттин үстүндө болсо болот деп эсептейм. Анда сиздерге чоң рахмат.